4 ayda 57 milyon сомду артка кайтардым. Аферист мошенниктер жеп кеткен 57 milyon сомду кожоюндарына элге артка кайтарып бердим. Бул менин 4 айлык деятельностьтун натыйжасы. Разыскно частный детективный агентствонун ишмерүүнүн натыйжасында. Мисалы, Дубайдагы баягы Жамшут жарым миллионду кайтарды артка. Дубайдан дагы бир тууган эле бажасын 3 milyon сомго алып кеткен, ал кайтарды артка. Андан тышкары Америкадан анткенисине таң калбагыла. Дубай Америка ашса диаспоралар бар, кыргыз тилин түшүнгөн, орус тилин түшүнгөндөр. Баары эле мени көрө беришет экен видеолорумду. Америкадан бир таластык баланын энеси кокуйлап бияктан кайтарып берди, абдан көп акча. Ада бир жарым миллиондой кетет да. Көп жылдан бери качып баласы Америкада жашап жаткан экен. Андан тышкары Америкадан дагы ошол 10 milyon сом артка кайтарды. Жана ошол көбүнчө ошо виза жасайм деп алып кеткендер болот экен көбүнчө. Же эчтеп бар алдап ошо жерде таштап кеткен ала жолдо. Ошолор где-то 10 milyon да акча. Андан тышкары Кыргызстан ичинде абдан көп имараттар артка кайтарылып атат. Көп жылдан бери бербей жүргөн акчаларды берип атышат. Зданиялар мисалы 7 milyon 8 milyon сомдук зданиялар. Станоктор артка кайтарылып атат. Наичкалар. Мен ушу бул миллиондорду айтып атам азыр. Ал эми 100 миңде, 200 миңде, 300 миң деп жегендер бүт артка кайтар. Ошо башага санап көрсөм, ошо зданияларды кошуп санаганда 57 milyon сомду 4 айда кайтартырмын артына. Андыктан өзүм үчүн деле жаман болгон жок. 2 айда чек машина алдым. iPhone 15 Pro Max 512 гигабайт смартфон алдым. 4 айдын ичинде. Так что натыйжасы өзүм үчүн деле жаман болгон жок. Жана ошондой эле албетте душмандарым абдан көбөйдү. Ошол жана ал мен душманым эмес, баракет болсун, бүт дүйнөсү каптап келсин, коркпойм дешимде. Бир гана Аллахтан корком. Аллахтан коркон себебим мен 5 маал намазга жыгылам, корконуман турам, таң атканда таң таттуу уйкуну кыйып. Бир гана Аллахтан корком. Бүт дүйнө каптап келсе да мага баары бир. Море поколено. Андыктан оозун ачпай мага ошол алдырып, жедирип, акчасын ала албай жүргөндөр кайрылгыла. WhatsApp'tan эле голосовой таштап койсоңор түшүнөм. Чалганда мен айтсаңар 2 мүнөт унутам ал. Лучше голосовойду таштап койсоңор мен ачып окуп түшүнөм да турабы. Фотография жөнөткүлө ошо мошенниктердин. WhatsApp номерим 0509 33 32 31. Натыйжалуу эффективдүү кайтарып берем. Андан тышкары мисалы аттарын айтпасам да ишенбейчү деп отурасыңар. Таластан эле Наби Аксакал, убасаңар көрүп атсаңар канттай албайсыз Наби Аксакал. 2-3-4 карызыңызды кайтарып бердим ат өстөй. Андан тышкары бирөө 22 миң евросун кайтарып алып 22 миң евросун кайтарып алды. Мага ыраазылык таштабай кетти. Өз абирине койдум аны 22 миң еврону алып туруп. Дагы ким? Баа Адилет деген баа тренд болуп кеткен. Адилет деген баа эсиңердеби? Баа алдамчы Адилет Жукур аферист дегеним. Аны тренд болуп кетти го TikTok'то. Ошол Адилет видеодон кийин бир күндө кайтарып берди, бир күндө 150 миң сом ошондой кайтарып берген. Түптүк баа Адилет. Андан тышкары Екатеринбургтан бир бизнесменди алдап кетти бияктан. Камага баса, камалбай аткандарын ошол потерпевшийлерди алдап кетип, аферистер камалбай соттон кутулмакчы болуп атканда барып туруп, сотуна катышып, аны каматтырдык. Лично мен өзүм катыштым. Кирип барганда эле корккондон эле камалды баягы. Ал бир нече миллионго кетет деп айтып. Миллиондор мен азыр деген элдин коркпой калыптыр менен бири. Миллиондорго кеткен бирдим. Сразу эле. Ана мен айтып аткан 57 миллион бер жагы эле. Доллар менен алдагандар бар. $1 миллион, 2 миллион, 3 миллион доллар менен алдагандар бар. Алар теңине по частям кайтарып берип атышат. Ошол
Дагы айталайм. Мага заказ берле, оозуңарда ошо отурбагыла. 0509 33 32 31 WhatsApp. Карасаңар мен натыйжалуу эффективдүү кайрып берем, иншаллах.